негизи отчеткон менин замым бармак. Бизде зам барат деп айтканбыз. Биздин зам барып Абдыкулов Кубаныч Өскөнбаевич. Мен биринчи орун басарым, ал барганда заседанияга неге кирбей коюп айтышат, жок, начальник өзү келсин деп. Мен инспекциядан анан ошол жака барган. Эми баарына кызыктуу да, кечеги окуялар боюнча ой пикириңизди айтып, эми комментарийлерди эле окуп атабыз. Көпчүлүгү сизди колдоп кетти. Мисалы, эң кызыктуу эле комментарий бул өч алуу болду деген. Сиз кандай ойлойсуз? Эми мен ага өч алды деп өзүмдүн пикиримди билдире албайм. Анткени аны эл билет, эл карайт, эл өзүнүн баасын берет деп ойлойм. Ооба, буга чейин ортобузда нарушение боюнча жол кыймылынын коопсуздугун бузган үчүн бир айдоочу тонировкасы менен чыккан убакыттар болгон. Бирок эми ал негизи менин оюмча жумушка тиешеси жок деп эсептейм. Мен ал жакка келатканда ал деле оюм жок эле, өзүнүн отчетун берейин деп. Бирок бизде регламент бар. Регламент боюнча менин отчетум протоколдор боюнча, взысканиялар боюнча ошолорго даяр болуп келгенбиз. Бирок капитал боюнча бизге канча акча каралган, ал боюнча мен караштырып кагаздан дайындаган эмесмин, ачык сөз. Анткени мен башка нерсеге даярданып келгем. Анан орто жолдон ушундай суроолор болду. Эми ал балким менде катам бар, мен да аны билип так маалымат алыш керек болчумун. Бирок эми ушундай окуя болду. Мен аларды эч кимисин күнөөлөбөйм, же болбосо өзүнүн өчүн алды деп да эсептебейм. Аны эл көрөт, эл өзү оюмча баасын берет да. Анан ошол эле комментарийлердин ичинде, мисалы үчүн, сиз өзүңүз айтпайсыз, менде катам болуш керек депчи. Ошол каталардын бири катары сиз ошол мен жөн гана орус тилинде даярданып келгем, орус тилинде гана жооп берем дегениңизге көпчүлүгү дагы айтып атышат. Жакшына эле сөйлөшпөй кыргызча. Эмне принцип болду ал жерде? Принцип деле жок, бирок мындай адам баласы менен отуруп ченелип сүйлөшкөндө кыргызча сүйлөшө алабыз. Бирок юридикалык терминдер менен кагаз түрүндө сүйлөгөндө кичине каталар кетип калышы мүмкүн. Мен кыргызча ката кетиргенден көрөк таза орусча катасы жок сүйлөгөн менин оюмча туурагы деп эсептейм. Сиз менен мынтип сүйлөшө берем. Же өзүмдүн кызматкерлер менен, коллегаларыбыз менен, достор менен, бирок таза термин менен, юридикалык терминдер менен сандарын так маалымат бергенге мен ойлойм кыргызча сүйлөп кичине ката кетип калсам, ал мен үчүн чоң бир катачылык болуп калышы мүмкүн да. Андай ката кетирбеш үчүн мен ошол үчүн орусча отчет бергенге туура деп өзүмдүкүн эсептейм. Дагы бир мындай провокациялуу суроо болушу мүмкүн, бирок бул эми интернет тармагында жүргөн маселе. Мисалы үчүн, ошол эле кечеги сиз менен сизди катуу такалаган депутат байке, анын уулу жакынкы күндөр эле сиздин мурунку кесиптештериңиз аркылуу кармалган экен. Ал бул окуяга чейин болду же бул окуядан кийин болду? Бул окуяга чейин болду. Сиздин тиешеңиз бар жок? Эми ал мыйзам чегинде каралган иштер. Негизи мисалы үчүн мурунку окуяга айтсак, ошол байке мененчи, сиз аны токтоттуңуз, принципиалдуулук көрсөтүп, камерага тартып, анан ал киши сиздин тарбияңызга да асылып кетпедиби? Мурун ооба, 1 жыл мурун айтылган, сен ата-энең атаңызга тарбия берген эмес деп андай сөз айтылган, ал сөз тармакта деле бар. Бирок эми кандай тарбия мага атам бергени, мен оюмча ал жактан айтыла турган жер эмес деп эсептейм. Анткени тарбия ал жактан билинбейт. Тарбия адам баласы адам менен сүйлөшкөндө, чогуу иш алып барганда ошондо билинет деп эсептейм да. Анан мен оюмча атам мага жакшы эле тарбия берди.